Кыргыз эл баатыры, улуу жазуучу, романистка чебери жана коомдук ишмер Төлөгөн Касымбеков. Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы 15 январда Аксы районунун Ак жол айылында туулган. Мектепти бүтүргөн соң мектептерде мугалим, Кичи Ак жол айылдын айылдык кеңешинде жооптуу катчы болуп эмгектенген. 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүп, кыргыз балдар адабияты боюнча редактор болуп иштейт. Жазуучунун Кичинекей жылкычы деген чыгармасы менен 1952 жылы чыгармачылык тушоосу кесилген. 1956 жылы Адам болгум келет повести орус тилинде басылып чыгат. 1966 жылы чыккан Сынган кылыч романы СССР элдеринин бардык тилдеринде жана англис тилинде которулган. 1959 жылы СССР жазуучулар биримдигинин мүчөлүгүнө кабыл алынган. 1986 жылы Келкил романы жарык көргөн. 1986 жылы Кыргыз эл жазуучусу деген наам алып, 1990-94 жылдары Жогорку кеңешке депутат болгон. 2001 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланып, 2006 жылы Кыргыз эл баатыры наамына татыган. Ошондой эле 2006 жылы Кыргыз Мамлекет Республикасынын мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреатына ээ болгон. Ошентип Төлөгөн Касымбеков 2011 жылы 16 июнунда Бишкек шаарында каза болгон. Кусейин Карасаев. Кусейин Карасаев 1901 жылы 5 январда Ысык Көл облусунун Төп районуна караштуу Кең Суу айылында орто чарбалуу үй-бүлөдө туулган. Каракол шаарында орус Тузем мектебинде билим алган. 1923-25 жылдары Ташкент шаарында Кыргыз-Казак агартуу институтунда окуган. 1928 жылы Ленинграддагы Чыгыш институтуна кирет. Константин Юдахин экөөбү кыргызча, орусча сөздүктү биринчилерден болуп түзүшкөн. 1931 жылы Ленинграддагы Чыгыш институтун аяктап, Фрунзе шаарына келип, Адабият институтуна ишке орношот. 1949 жылы Кыргыздын мыкты жигиттери Самогин, Бектенов, Байчиев камакка алынышат. Кусейин Карасаев Москвага Ломоносов университетине лекция окууга чакырып келет да, ошентип каргаш алуу 1937 жылдын окуруна илинбей калат. Азыр Кусейин Карасаев эстелиги мемориал комплекси Ысык Көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери дүбөлүккө Кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала бермекчи. Кусейин Карасаев Кызыл Туу, Манас ордени, эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгеги сиңген ишмер, мамлекеттик кызматтын ээси болуп иштеген.